Саламатсыңарбы, балдар? Анда эмесе бүгүнкү темабыз га чейин. Га чейин атооч сөздөргө уланып, аралыктын жана убакыттын канчага же кайсы жерге чейин созулганын билдирүү үчүн колдонулат. Га мүчөсүнүн 8 варианты бар. Үндүүгө жана жумшак үнсүзгө уланса, га, ге, го жана гө түрүндө болот. Мүчөнүн бул варианттары сөздүн акырындагы үндүү тыбышка жараша уланат. Мисалы, такта а тыбышынан улам тактага болот. Терезе тыбышынан улам терезеге, тоо о тыбышынан улам тоого, көл тыбышынан улам көлгө болот. Ал эми каткалаң үнсүзгө уланса, ка, ке, ко жана кө түрүндө болот. Бак, бакка, бишкек, бишкекке, ош, ошко, сүрөт, сүрөткө. Эми мисалдарга көңүл буралы. Үйгө чейин, жайлоого чейин, көпүрөгө чейин, ала тоо аянтына чейин, университеттен жатаканага чейин жөө барам. Түшкө чейин 3 чыны чай ичти. Кечке чейин китепканада сабак окудум. Түнгө чейин телевизор көрдү. Эми га чейин балдар атооч сөздөргө гана эмес, этиш сөздөргө да уланат. Бирок этиш сөздөргө га чейин эмес, ганга чейин формасында уланат. Үндүүгө жана жумшак үнсүзгө уланса, ганга, генге, гонго жана гөнгө түрүндө болот. Мисалы, барганга, келгенге, коргогонго, сүзгөнгө. Ал эми каткалаң үнсүзгө уланса, канга, кенге, конго жана көнгө түрүндө болот. Укканга, кеткенге, коркконго, бүткөнгө. Эми мисалдарга көңүл бурабыз. Мен барганга чейин кино бүтүп калыптыр. Бул жерде эмнени түшүндүк? Мен кинотеатрга бардым, бирок кинону көрө алган жокмун. Себеби кино бүтүп калган. Мен кечигип бардым. Атам келгенге чейин тамак жеген жокпуз. Атабыз иштен жаңы эле келди. Андан кийин биз дасторконго отурдук. Атабыз жокто тамак жеген жокпуз. Мен турганга чейин апам чай кайнатып коюптур. Мен кеч турдум. Апам менден эрте турду. Ошондуктан
Мен турганда чай даяр эле. Айылга жеткенге чейин сүйлөп барды. Айылга барыш үчүн жолго чыктык. Айылга барганча ал тынбай сүйлөдү. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен бүттү. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.